Атайым, сизди Тилекмат Күреңов менен байланыштырып атат, анан бул боюнча эмне дейсиз? Жөн эле ошонун анын түзгөн немеси менин катым чыгары менен Кыргызстандын баары жалпы көтөрүлүп, Кыргызстанда төңкөрүш болбойт экен. Укук коргоочу Рита Карасартова массалык башламандыктар беренеси менен экинчи жолу камалып жатат. Алгач 2022-жылы кемпир батыш менен камакка алынып, абакта 8 айга жакын отуруп, өткөн жылы акталган. Бул жолкусунда Свердлов райондук соту Карасартованын баш коргоо чарасын түнкү 1ге чейин карап, жыйынтыгында 12-майга чейин камакка алды. Көрөбүз маңдайга жазганды. Ушундай болгон аябай кооз иш токулду. Менин катым, то есть Куреновдун как бы предсмертный запискасы бул деген Кыргызстанда жалпысынан бийлик басып алууга мындай сигнал мен бериптирмин да. Ошол кат чыгары менен 7 дубан көтөрүлүп, бийлик басылмак экен да. Анан Чуйский ГУВД ошол чоң кылмышты предотвращать этип жокко чыгарышыптыр да. Ушундай алынын ичинде үчөөбүзбүз. Дүкөндө иштеген бир кыз, жумушсуз бир бала, мен үчөөбүз ошондой төңкөрүштү жасамак экенбиз. Кыргызстандын иши ошондой. Кыргызстанда ушундай төңкөрүш жасалат экен. Дүкөндө иштеген кыздар менен. Сотто Рита Карасартованын адвокаттары укук коргоочунун туруктуу жашаган жери бар экенин, тергөөгө тоскоолдук жаратпай турганын жүйө келтирип, аны үй камагына чыгарууну өтүндү. Бирок сот адвокаттардын эмес, тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырды. Качып кетет, тергөөчүлөрдөн же тоскоолдук кылат, же күбөлөргө тоскоолдук кылат деген бир кандай далил келтирилген жок. Болгону тергөөчү жанагы кылмыштын классификациясы дейт, оор кылмышка кирет. Ошондуктан бөгөт койчу камакка түрүн тандоо жөнүндө сураган. Бирок ал деле негиз болбош керек эле. Биринчи камактан кийин кемпир абад иши боюнча СИЗОдон чыккандан кийин ден соолугу өтө эле начарлап кеткен. Щитовидкасы аябай күчөп, кечинде мындай муунуп, уктай албай калганда ошого чейин барган. Андан кийин дагы байкасак тиштеринен дагы бир начарлап, жакында эле 2 жума мурун мындай тиш жерине, негизи эле оозуна операция жасалганда 2 саат болгон операциясы 8 саатка созулуп, такыр каны токтобой, аябай көп мындай шовтор жасалган болчу да. Судьяга айтылган, алдын ала больницадан справка дагы алынып, мындай полностью копиясы берилген болчу. Бирок аны дагы эске албастан апамдын жашына жете элек баласы болгонуна карабай ошо отургузуп салды да. Кудайберген уулу 2024-жылы декабрь айында Карасартовага кайрылып, өзү менен бир нерсе болсо аталган катты жарыялап коюуну суранган. Анда Кудайберген уулу жубайына, апасына кайрылуу жасаган. Рита Карасартова өзүнүн камалышына негиз болгон Тилекмат Кудайберген уулунун катын 14 апрелде Фейсбуктагы баракчасына жарыялап, өзү ошол эле күнү 48 саатка кармалган. Ички иштер министрлиги Карасартованын кармалышы боюнча маалымат бере элек. Бирок 12 апрелде Чүй облустук милициясы Ош жана Жалал Абад облусунун 2 тургунун кармап, алар Кудайберген уулу менен биргеликте өлкөдө башламандык уюштурууга даярданып жатышканын билдирген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгына өлкө аймагында массалык башламандык уюштурууга даярдык көрүп жаткан мурдагы саясий ишмерлер, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү, жарандык активисттер жана Чүй облусунда, ошондой эле өлкөнүн башка аймактарында массалык башламандыктарды, нааразылык акцияларын өткөрүүгө даярдык көрүп жатышкан кылмыштуу топ боюнча маалымат түшкөн. Кудайберген уулу 10 апрелден бери дайынсыз экенин анын жакындары билдирип келишет. Аны Кыргызстанга алып келүүгө аракет болуп жатканы боюнча маалыматтарда айтылып жатат. Тилекмат Кудайберген уулу 2022-жылы Кыргызстандан чыгып кетип, ошондон бери бийликти сындап келет. 2024-жылы Бириккен Араб Эмирлигинен мурдагы депутат Эмил Жамгырчиев менен жолугуп, ага паспортун уурдатып жибергенин билдирген. Ошондон бери Дубайда жашап жаткан. Кыргызстанда аны менен байланышы бар делген бир нече киши камакка алынган. 49 жаштагы Рита Карасартова Кыргызстанда белгилүү укук коргоочу жана жарандык активист. Ал 2010-жылдардан соң саясий турмушка активдүү катышып келе жатат. Ага чейин Улуттук университетте мугалим болуп эмгектенген. Кийин Карасартова Коомдук иликтөө институту деп аталган уюм түзүп, өлкөдөгү сот реформасынын жүрүшү, бул тармактагы мыйзамдуулуктун сакталышы боюнча долбоорлорду ишке ашырган. Ал көп жылдан бери сот, адам укуктары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тууралуу кемчиликтерди ачык айткан активист катары таанылган. 2019-жылдан соң Рита Карасартова кыска мөөнөттө баштапкы кесиптик билим берүү агенттигин жетектеген. Карасартова 2020-жылдагы парламенттик шайлоого Реформа партиясынын тизмеси менен барган.
2022 жылы болсо кемпир ат иш боюнча камакка алынган 25тен ашык адамдын катарында камалып 8 айга жакын тергөө абагында отурган. Өткөн жылы июнда бул иш боюнча айыпталгандардын баарын сот актаган.